Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Биз мурунку сабактарда Ысык көл ойдуңу менен таанышканбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Ысык көл ойдуңунун жаратылыш аймактары. Сабактын жүрүшүндө Тескей ала тоо, Күнгөй ала тоо, Ысык көл жана Барскоон шаркыратмасы менен таанышасыңар. Тескей ала тоо Ысык көлдүн түштүгүнөн курчайт. Түштүк капталы кыска 13-15 километр, түндүк капталы узун 24-30 километрге чейин жетет. Антропогенде түштүк Тескей жаракасы рельефтин түзүлүшүн татаалдатып, Тескей ала тоосуна жарыш бир нече горс антиклиналдык жана аларды бөлүп турган грабен синклиналдык структуралар жаралган. Тескей ала тоонун түштүк капталы Жоон арык, Кичи нарын, Сары жаз сууларынын оң куймаларынын өрөөндөрү, түндүк капталы Ысык көлгө куйган суулардын нуктары менен терең тилмеленген. Бардык суу нуктарынын жогорку бөлүктөрү башталат. Муздардын тепши сымал өрөөндөрүнөн туруп, муз каптаган тик капталдуу же ачык төрлөр менен бүтөт. Тескей ала тоосу ички Тянь-Шандагы байыркы жана азыркы мөңгүлөрдүн борборуна кирет. Тоонун Ысык көлдү караган бетинде антропогендин башталышында мөңгү жана муздардын аянты 2588 километр квадрат аянтты түзүп, азыркы мөңгүнүн аянтынан 3,6 эсе көп болгон. Тескей ала тоосунда көптөгөн тоо кыркалары бар. Алар Боз бармак, Оттук, Каракоо, Үкөк, Чолобо, Тегерек, Кызыл мойнок, Боз чал, Кызыл тоо, Боз бешик, Узун кыр, Оргочор, Бөрү баш тоолору Ысык көлдүн түштүгүндө Тескей ала тоосу менен катар жатат. Эмесе суроого көңүл бурабыз. Тескей ала тоосундагы Барскоон шаркыратпасы менен таанышып алалы. Барскоон капчыгайы Тескей ала тоонун түндүк капталындагы ири капчыгайлардын бири. Тескей ала тоосунун суу бөлгүч тилкесинен Ысык көлдүн түштүк жээгине чейин 60 километр аралыкта созулуп жатат. Барскоон шаркыратмасы Барскоон суусунун алабында Барскоон өрөөнүнүн батыш капталынан ары түшкөн шаркыратма. Суунун ортоңку агымында карбондун сланец тегинен түшкөн кашаттан кулап түшүп, диаметри 10-15 метрге чейин жеткен фонтан сымал чачырайт. Барскоон шаркыратмасы менен таанышып алдык эмесе балдар? Суроого көңүл бурабыз. Суроо: Кемин, Челек тоо тоому аркылуу Иле ала тоосу менен туташкан тоо кайсы деп ойлойсуңар? Кана балдар? А. Байсоорун, Б. Тор айгыр, В. Күнгөй, Г. Чоктал. Кемин, Челек тоо тоому аркылуу Иле ала тоосу менен туташкан тоо кайсы деп ойлойсуңар? А. Байсоорун, Б. Тор айгыр, В. Күнгөй, Г. Чоктал. Кана балдар, ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөбүз. Кана балдар, картаңарды ачып келип, чоң кемин тоо тоому аркылуу Иле ала тоосу менен туташкан тоо кайсы экендигин аныктап көрөлү. Кемин, Челек тоо тоому аркылуу Иле ала тоосу менен туташкан тоо бул Күнгөй ала тоосу экен. Күнгөй ала тоосу бул өзү эле айтып тургандай күндү караган тоо деген маани түшүндүрөт. Ал эми ала тоо деген ала була деген маани. Ысык көлдүн түндүгүнөн курчаган түндүк Тянь-Шандагы түштүгүнөн Ысык көл, түндүгүнөн Челек өрөөндөрү менен чектешет. Кемин, Челек тоо тоому аркылуу Иле ала тоосу менен туташып турат. Күнгөй ала тоонун түндүгүндө Челек, Иле ала тоолору Күнгөй ала тоосунан Кемин өрөөнү бөлөт. Ал эми Иле тоосу менен Күнгөй ала тоосун Челек тоо тоому туташтырып турат.
Күнгөй ала тоонун геологиялык структурасы татаал мега антиклинал. Түндүгүнөн челек кемин грабенинин тектоникалык жаракалары менен чектелип, түштүгүнөн флексура жана тектоникалык жаракалар аркылуу ысык көл мега синклинарына такалат. Антропогендик мезгилде күнгөй ала тоосу ири мөңгүлөр ээлеп, азыркыдан кыйла көптүк кылган. Бул мөңгү чөкмөлөрү Чолпон ата жана чоң ак суу сууларынын ортосунда, неоген катмарынын астында жана Чолпон ата комплексин түзгөн. Бул аймакта Семенов капчыгайы, бул кырчын, ал Чолпон атадан 40 километр. Бул Кыргызстандагы эң кооз жерлердин бири. Андан ары Григорьевка капчыгайы. Бул капчыгай Чолпон атадан 60 километр алыстыкта. Бул аймактагы чоң ак суу дарыясынын капчыгайын ээлеп, тоо беттеринде Тянь-Шань карагайлары өскөн Кыргызстандагы эң кооз жерлердин бири. Жергебистин бербети болгон Ысык көл бул Күнгөй жана Теский ала тоонун ортосундагы Кыргызстандагы эң ири көл жана дүйнөдөгү тоо көлдөрүнүн ирилеринин бири жана тектоникалык көл. Кумдуу кыла 320 километр, Ысык көлдүн жээктеринин 55,2% түзөт, тунма фитогендик 18,8% түзөт. Андан сырткары көл жээгинде камдашкан чоң келки жана узун кумдуктар жатат. Ысык көл минералдуулугу боюнча мала туздуу көл. Туздуулугу боюнча хлорид, сульфат жана натрий, магнийлүү класска кирет. Суусунун тунуктугу кыштын ызгаардуу мезгилинде көлдүн ортоңку бөлүгүндө 30-40 метрге жетет. 1975 жылы абсолюттук тунуктугу катталган, ал 47 метр түзгөн. Бул дүйнөдөгү континенттерде жайгашкан көлдөрдүн ичинен анын тунуктугу боюнча биринчи орунда турган. Анткени Байкал көлүнүн тунуктугу 42,2 метрге гана жеткен. Бирок азыркы мезгилде көлдүн тунуктугу улам жогорулап бара жаткандыгы абдан өкүнүчтүү. Ысык көл Кыргызстандагы эң ири көл жана дүйнөдөгү тоо көлдөрүнүн ирилеринин бири. Республиканын түндүк чыгышында жайгашкан. Күнгөй, Тескей ала тоолору менен курчалып турат. Кеңдик багытта кенен Ойдуңдун таманын ээлеп жатат. Көлдүн узундугу 178 километр. Туурасы 60,1 километрге чейин жетет. Эң терең жери 668 метр. Аянты 6236 километр квадрат аянтты түзөт. Суусунун көлөмү 1738 километр куб. Көлдүн чанагынын морфологиясы Ысык көл деңгээлиндеги плейстоцен мезгилинде жогору көтөрүлүп тургандыгы айгинелейт. Суунун температурасы сезондук өзгөрүүлөргө байланыштуу үстүңкү кана катмары байкалып, андан төмөндөгөн сайын температура дээрлик туруктуу, же болбосо 4 градус Цельсияны түзөт. Тайыз чейек бөлүгүндө январь-февралда температура 4,2-5 градус Цельсияны түздө, июль-август айларында 20-24 градус Цельсияга чейин жетет. Эң жогорку температура 29 градус Цельсияга жеткендигин дагы аныкташкан. Көлдүн массасы температуранын жана туздуулуктун айырмасына жараша аралашат. Чоң суу массасы жогорку жылуулук сыйымдуулугу жана тоңбогондугу менен көл өрөөндүн климатын мээлүүндөтүп турат. Ошентип Ысык көл ойдуңунун климаты Ысык көлгө дагы байланыштуу. Ысык көлдүн узундугу 178 километр, туурасы 60,1 километр, аянты 6236 километр квадрат, суусунун көлөмү 1738 километр куб, эң терең жери
668 метр, туздуулугу 5,8 промил, суу топтоо аянты 15.844 километр. Куйган дарыялар 80 дарыя куят, ал эми Ысык көлгө 118 дарыя багыт алып, анын ичинен 80 дарыясы гана куят. Эмесе суроого көңүл бурабыз балдар. Ысык көлгө Севан көлүнөн алынып келинген балыктын түрү кайсы деп ойлойсуңар? А. Сазан балыгы, Б. Көк чаар балыгы, В. Чабак балыгы, Г. Жилингир балыгы. Кана балдар, Ысык көлгө Севан көлүнөн алынып келинген балыктын түрү кайсы? А. Сазан, Б. Көк чаар, В. Чабак, Г. Жилингир балыгы. Кана балдар, ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Эмесе Ысык көлгө Севан көлүнөн алынып келинген балыктын түрү бул жилингир, же болбосо биз форель деп атайбыз. Негизинен Ысык көлдүн өзүндө 24 балыктын түрү кезген. Анын 12си өзүнүкү, ал эми калган балыктар башка жактан алынып келинген. Өзгөчө өнөр жайлык мааниси бар жилингир балыгы Севан көлүнөн алынып келип, жилингир балыгы өтө өзгөрүп кеткен, же болбосо башка жаңы түргө айланып, азыр Ысык көл жилингири деп аталат. Ал эми бул жилингирдин айрым салмактары 24 килограммга чейин жеткен. Демек Ысык көлдө байырлаштырылган Севан көлүнөн алынып келинген жилингир Ысык көлгө жакшы байырлашып кеткендигин байкадык. Өзгөчө бир касиетке ээ болгон көл бул Туз көл. Ал Туз көл тарыхый топоним. Ысык көлдүн байыркы аталыштарынын бири. Адабияттарда гидроним 7-кылымдан бери кытайлык Таанышуу дарегинде 7-10 кылымдардан бери Янхой Туз көл деген ат менен маалым болгон. 18-кылымдарда жазылган даректерде түзүлгөн карталарда көлдүн аты баса көрсөтүлгөн. Анда көл суусунун туздуу экендиги белгиленген. Өзгөчө касиетке ээ болгон Туз көлү дүйнөлүк мааниге ээ болгон Өлүк деңизинен кем калбаган дарылык касиети бар көлдөрдүн бири бул Ысык көлдүн батыш жагындагы Туз көлү болуп эсептелет. Ал эми кыргыз элинин бермети болгон Ысык көл ал тоо арасында жайгашкан. Анын тарыхта түрлүү аттары сакталып калган. Ысык көл жылуу көл дегенди билдирет. Анын Туз көл деген дагы аты болгон. Андан кийин Тимурту Нор деп да аташкан. Бул темирлүү көл дегенди билдирет. Бир кезде Жыт көл деп дагы аташкан. Ысык көлдүн мындайча аталышы кокусунан болгон эмес. Ысык көлдүн түбү чоң табышмак боюнча калууда. Ысык көл суусунун алдында байыркы урандылар бар экендиги көпчүлүккө кеңири маалым болду. Келечекте көгүлтүр берметибиздин түпкүрүн изилдеген Кусто чыгаарына ишеним чоң. Ал эми карта боюнча кеңири белгилүү болгон Ысык көлдүн түндүк чыгыш жээгинде крест салынган храм түрүндөгү белги коюлган жана анын жанында түшүндүрмө тест жазылган. Ал тестте апостол Матвейдин кудурети сакталып калган деп айтылган Армян бир туугандардын монастыры. Азыркы урандылардын изилдөө иштери эч натыйжа бере элек. Балким биздин окумуштуулар байыркы жашоочулардын изин таап алышы эч ажеп эмес. Көптөгөн чет элдик компаниялар жана жеке адамдар буга абдан кызыгып, изилдөө иштерин, казууларды жүргүзүүдө жана даярдыгын билдирүүдө. Бул эстеликти издөө иши археологиялык туризмди өнүктүрүүнүн кубаттуу кыймылдаткычы болушу ыктымал. Кана эмесе балдар, суроого көңүл бурабыз. Өзгөчө коргоого алынган аймак кайсы деп ойлойсуңар? Кана А. Жет өгүз, Б. Сары Чат Эр таш, В. Туз көл,
Г. Ысык көл. Канабалдар өзгөчө коргоого алынган аймак кайсы деп ойлойсуңар? Кана ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. А. Жети-Өгүз, Б. Сары-Чат, Эр-Таш, Б. Туз көл, Г. Ысык көл. Канабалдар суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөбүз. Өзгөчө коргоого алынган аймак катары биз Ысык көлдү эсептейбиз. Анткени Ысык көл өзгөчө корголуучу биосфералык корук катары 1948 жылы уюшулган. Ал 18 аймактан турат. Аянты 19.661 гектар, узундугу 400 километр. Жергебистин аянтынын 22% түзөт. Бул корукту түзүүнүн негизги максаты мергенчиликтин кеңири кулаш жайышынан жана токойлордун кыйылышынын негизинде сейрек кездешүүчү жаныбарларды сактап калуу максатында атайын уюштурулган ЮНЕСКОнун катарына киргизилген корук бул Ысык көл биосфералык коругу. Бул аймактын 1329 гектары шалбалуу, талаалуу аймактарды ээлейт. 687 гектары токойлор, булар ар түрдүү аймактарда жайгашкан. Ал эми негизи жалпы рельеф боюнча карап көргөндө балдар Ысык көл 2 аймак боюнча корголот. Ысык көл, Ысык көлдүн жээктүү аймактары жана тоо алдындагы ландшафттар. Эң негизги максаты бул Ысык көлдөгү жаныбарларды, канаттууларды, өсүмдүктөрдү коргоо болуп эсептелет. Негизинен Ысык көлгө 70 миңден ашык канаттуулар келип айрылап, кыштын күнү тукумдашат. Негизинен Ысык көлдө көбүнчө коргоого алынган жаныбарлар булар айрыкча ителги өзгөчө мааниге ээ, жана ошондой эле марал, илбирс, аркар кулжалар жана ошондой эле Ысык көлдөгү көбүнчө канаттуулар өзгөчө мааниге ээ. Ысык көл ойдуңу негизинен өзгөчө биосфералык коруктардын бири. Бул тоолуу аймактарда коргоого алынган жаныбарларды карап көрө турган болсок, илбирстер, сүлөөсүндөр, аркар кулжалар жана күрөң аюулар тоолорду мекендеп, бул аймактагы тоодогу коргоого алынган жаныбарлар. Коргоого алынган өсүмдүктөрдөн 4 желектүү жоогазын, Колпаков жоогазыны, мамыры сыяктуу претрум, кашкар, барбариси, оролгон сассурея, суусамыр смолевка, Семенов пиясы жана Сибирс алмасы бул коргоого алынган айрым гана өсүмдүктөр. Ал эми Ысык көлдүн өзүндө коргоого алынган балыктардан бул сазан, көк чаар алабуга жана Ысык көл чабагы. Андан башка дагы балыктар алып келинип Ысык көлгө байырлап өстүрүлүүдө. Коргоого алынган канаттуулардан фламинго, ак кашык, тумшук, каракчы, чардак жана кадимки татар тооктор. Булар Ысык көлдөгү байырлаган канаттуулар. Андан сырткары Ысык көл негизинен көбүнчө канаттуулардын байырлаган, тукумдаган мекени катары Ысык көл аймагы жаныбарлардын таралуу аймактарын коргоо максатында уюштурулган жаратылыштык корук. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздан балдар Тескей ала тоо, Күнгөй ала тоо, Ысык көл, Барскоон шаркыратмалары менен таанышып алдык. Негизинен Ысык көл өзүнчө жергебиздеги эң кереметтүү аймактардын бири болгон курорттук санаториялык аймак деп атасак дагы болот. Мына ошону менен бирге Ысык көл ойдуңу жергебиз үчүн гана маанилүү орунга ээ болбостон, бүткүл дүйнөлүк мааниге ээ болгон жана ошондой эле туристтерди өзүнө тартып келген аймактардын бири. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.